болгон материалдарды биринчи отделдан алып, ошону толугу менен аябай внимательно карап чыктым. Ошонун негизинде мындай деген жыйынтыктарга келдим. О келишим чегара жөнүндө, кыргыз-тажик чегарасы мамлекеттик чегара жөнүндө келишимде, проектисинде 12-нчи беренесинде мындай деп турат, орус тилинде. Настоящий договор является бессрочным и не подлежит денонсации деп. Бул деген кыргызча айтканда, бул келишим мөөнөтү жок, и кайра кароого мүмкүнчүлүк жок деп чек, мындай айтканда, чекит коюлуп атат да, вообще запрет коюлуп атат. Тажиктер бул формулировка келгенин, бул эмнени айтып атат? Значит, тажиктер ушул проблемалар боюнча кандай стратегиялык максаттарын койгон болсо, ошол стратегияга жетиптир деп түшүнсө болот. Раз ушундай формулировкага булар макул болуп аткандан кийин. Себеби деген башкача болгондо, тажиктер мындай формулировка эч качан макул болбойт болчу. Ал кандай максаттар стратегиялык? СССРден баштап эле, СССР малынан баштап эле, биринчи булардын стратегический максаттары, стратегиялык максаттары бул анклав Варухка коридор алыш. Коридор алып, Варух анклавыны негизги өздөрүнүн территориясына кошуп алыш. Бул эң биринчи стратегиялык максат болчу. Аны СССРден баштап ар түрдүү жолдор менен ошого ынтылып келе жаткан. Азыр эми бул келишим менен фактически ошол коридорду алыптырлар. Ошол коридорду алыптырлар. Ал эми азырынча транспортный коридор алыптырлар. Ал эми окончательный, толук кандуу Варухту өздөрүнүн территориясына бириктириш үчүн бир эле кадам калыптыр. Ал кадамды алар качан жасайт, бул только вакыт көргөзөт. Мен эмнени айткым келет? Ошол канча жылдан бери ошол, значит, коридорго тоскоолдук кылып турган эки эле тоскоолдук болчу. Биринчиси село Достук айылы. Ошол тоскоолдук болуп турган. Жолдордун тосуп. Экинчиси Ходжала, Аксай, Варух деген участок, ошол жолдун участогу бизге караштуудагы именно ошол тоскоолдук турган. Эки тоскоол болгон да. Азыр эми бул келишим боюнча Достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чегараны, ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Ал эми жанагы экинчи тоскоолдук болгон Ходжала, Аксай, Варух участок жолуну аны кантип качып кетип атыптыр алардан. Алар ошонун түздөн түз коридор алып, ошол жолдон качыш үчүн булар Дача, Капчыгай жолуну сурап ататтар. Ошону анан кийин нейтральный кылып ататтар. Нейтральный кылганда дагы ошол не только жол нейтральный эмес. Ошол жолдун астындагы, жолдун бияга 15 метр, жолдун өзү 10 метр, мындайча айтканда 40 метр шириной жердин асты дагы нейтральный болуп эсептелип калып атат. А нейтральный деген бул эмне деген? Бул сеники да эмес, меники да эмес деген. Эгер, например, жолдун өзүн эле нейтральный кылганда, а жер өзү биздин жакта Кыргызстандын эсебинде калганда башкача болмок. А так бул жер дагы кетип атат, жол дагы кетип атат. А нейтральный болгон жерди любой время ким күчтүү болсо тартып алганга укугу бар. Толук кандуу жолу бар. Ошондуктан бул жагынан дагы булар уже
мындайча айтканда фактически коридор уже биз өздөрүнө ачып алып атат бул келишим менен. Эми дагы мунун ордуга бизге якобы жол берип атат, ошондой эле нейтральный Миң-Өрүк Самаркандек деген 3 километр. Бул жерде биз алданып калып атабыз да. Себеби деген 2003-2004 жылдары тажиктер Айгүлташ, Канибадам деген электролеп өткөргөндөр. Ошол электролепти өткөргөнгө биздин Баткен районунун территориясынан 104 гектар жер ошолорго өткөрүлүп берген. Колдонушка. Ошонун ордуна компенсациясыга булар ошол вакытта жанагы Миң-Өрүк Самаркандек жолуну бизге бериш керек болчу. Акылдык ошондой болгон. Биз ошол келишимдер менен ратификация кылып, Бакиев кол коюп, вернее Акаев кол коюп, полностью ратификация кылганда тажик тарабы ратификация кылбай койгон. Ошондо мен 2005 жылы революциядан кийин курултайда губернатор болуп шайланып келгенде мен биринчи кезекте ошол жолго көңүлүмдү бургам. Себеби ал биз үчүн өтө маанилүү болчу. Себеби биз транспорттук көз карандыда болчубуз тажиктерден ошол кезде. Ошондуктан мен барганда ал жерде жаңы ратификация кылбаганыга аз келгенсип, ошол жерлерди бүт тажик жарандарга жерлерди берип койгон экен. Анан ал жарандары болсо бизден компенсация талап кыла баштаган. А биз болсо ЭС менен сүйлөшүп туруп, ошол жолду куруш үчүн, эстакада куруш үчүн 6 миллион еврога макулдашуу болуп, алар уже акчасын бөлүп берген болчу. Ошондо мен ошол 6 миллиондун жарымынан көп эле ошол компенсация кетип калмак. Мындайча айтканда, жолду куруш мүмкүнчүлүк жок болуп калган ошол момент. Ошондон кийин мен ЭС менен сүйлөшүп туруп, 10 миллион евро бөлдүрүп, айланма башка жолду салдыра баштаган. Ошол проектини түздүрүп. Ал Төрткүл суу сактагычы, Көкташ айылы, Көкташтан айылы андан нары Головнойго барып, Головнойдон Аксайга өтүп, Аксайдан Рават деген айылга өтүп кетчү, ошондой проект мененче ошондой жол болчу. Аны бирок мен 2007-2008 жылы уже губернаторлуктан кетип калгандан кийин ошол жолду сала баштагандар. Бирок Минтранс ошол Көкташка чейин жеткенден кийин нарака Головной проект менен Головной жака жолду салыштын ордуна жана 4 көчөгө буруп жүгөргөндөр. Ал жер тупик болчу, эч кандай жол жок болчу. Бир 10го жакын үйдү, огороддорду бузуп, ошол жолду сала баштаган. Ошондо анан кийин 4 көчө проблемасы пайда болгон. Тажиктер ага тоскоолдук кылып, талашып тартышып жатып, анан кийин өзүңөр жакшы билгендей, Мадумаров барып туруп, анан кийин ошол келишим түзүп, ал жерде арендага алып, ошондон анан кийин ошол 4 көчө тажиктердики болуп эсептелип калган. Ташиев ошону айтып атат, жанагы 4 көчө жөнүндө айтып атканда.